Эң максат менен бердиңиз бул акчаны айттыңызбы? Алла сактасын, ушундай дагы болот экенде Бишкекте өз келинин зордуктаган адам кармалды. Ортодо талпоо болгон Бишкекте аyoосуз сабаган адамдар азыркы учурда изделүүдө. Уят эмеспи, болбой калган деп көрсөтпөйбү, Оштун мэри колунда иштегендерди жемеледи. Кан шаарында 2 жеңил унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Пакистанга Аллахтын каргышы келдиби? Пакистанда селдин кесепетинен каза болгондордун саны 330га жетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан ыкырык жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте келинин зордуктаган киши кармалды. Өз келинин зордуктап милицияга пара берип, ишти жаап салган адам кармалды. Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 20 жаштагы кыз кайрылып, кайнатасы зордуктап салганын билдирген. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын зордуктоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 16 август күнү сурак учурунда шектүү 54 жаштагы тергөөчүгө ишти жабуу үчүн 50 000 сом берип, ал үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинен СВР кызматкерлери тарабынан кармалган. Аталган факты пара берүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган адам Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Болбой калган деп көрсөтпөйбү? Оштун мэри жетекчилерди жемеледи. Бүгүн 18 августта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев билим берүү тармагындагы мекемелерге барды. Анын алкагында бала бакчаларга жоопкерчилик алган билим берүү башкармалыгынын кызматкерин издеттирди. Башкармалыктын жетекчиси ал агартуу министрлиги тарабынан даярдалган конференцияга көргөзмөнү уюштурууга кеткендигин билдирди. Мэр шаарда билим берүү жааты өтө алсыз болуп жаткандыгын белгилеп, тандап барып жакшысын көрсөтпөй кемчиликтерди айтуу керектигин билдирип, жетекчилерди жемеледи. Ар жерден тандап алып барды дайы, эң жакшысы жаман жактарын көрсөтпөйт беле. Бала бакча болбой калган, кир, сынган, сасып жатат деп көрсөтпөйбү? Барып алып, эң татынакайларын көрсөтпөй, мурдагы адаттарды ташташ керек. Жеке менчик бала бакча, мектептерден үстөл, отургучтарды алып барып, биздики дедиңер. Бул калпта, деди мэр өз сөзүндө. Адамдарды аyoосуз сабагандар изделүүдө. Бишкекте адамдарды аyoосуз сабоо учурлары видеого түшүп калган. Социалдык тармактарда тараган кадрлар коомчулукта кеңири талкуу жаратты. Шаардык милиция бул окуя боюнча бардык жагдайларды тактап, окуяга тиешеси бар адамдарды издөө иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Кан шаарында 2 жеңил унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Чүй облусунун Кан шаарында 2 жеңил унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу окуяга күбө болгон жергиликтүүлөр билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсыгы 2025 жылдын 16 август күнү Кан шаарындагы Гагарин көчөсүндө Алато Мончосунун тушунда болгон. Учурда кырсыктын чоо жайын тактоо иштери жүрүп жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы окуя боюнча маалыматты тактап жатат. Пакистанда селден каза болгондордун саны 330га жетти. Бул тууралуу Казинформ агенттиги жазды. Маалыматка караганда Хайбер Пахтунхва провинциясында каза болгондордун саны 307ге, Гилгит Балтистан аймагында 12ге, Азат Кашмир аймагында 11ге жеткен. Учурда Хайбер Пахтунхва провинциясында дагы 32 адам тайынсыз жоголууда.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. I feel die when you whine low. Your body they do me something. Тұрған жоқ саламатты. Мен айттым кече, сабаққа барып біз Қана саламат. кешке жүргенімізді айтып Азыр жана бүгүнкү конференцияга жооптуу Жоқ, бұл жеріне жауапты емес, чақыр саламатыңды, Бегош. Не, ошол конференция ошо ответственный бол. Салтанат Абдулаевна, ошо ответственный бол. ал бакчалар тууралуу көргөзмөсүн. Я, Бакчалар тууралуу көргөзмөсүн. несін көргөзөт? Министерство тууралуу көргөзмөнү ошар уюштурсун деп. Жоқ, мен түшүндүм, эми ар жерден бир тандап алып барды да. Ошо жокту. Лучше начальниктен көрсөтпөйбү? Моундай болбой калган садыгыбыз. Грязь, слякоть, никудышный везде, ломается, воняет везде деп көрсөтпөйбү? Барып алып, эң татынакайларды көрсөтпөй. Как есть надо показать. Мурдагы эмен ташташ керек. Как есть нужно показать. Начар жерлерди көрсөтүш керек. Азыр ар жерден жекеменчик садиктерден, жекеменчик мектептерден стол алып бардыңар. Мына биздики деп. Калпты бунун баардыгычы. Мына көрдүңөрбү, ошо уровень образования да иштедик. Абдан начар эжеке. Абдан начар. Тынчтык. Кем? Оборона. Улан. Ушул ответственный болобочу ушул ажы. Сен как эме катары? Оборона катарычы. Оборона катары тендерге булардын өзү эле катышпаш керек да. Булар мошенник бардыгы дагы двойной тройной жана коюшат. Керек болсо жанагы эмеге ушу биринчи эмесине чыгып